республиканский первый мастер-класс. Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайында окугандар менен бүтүрүүчүлөрдүн отчеттуу концерти кечки 6-га белгиленген. Иш-чара Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болуп, зал көрүүчүлөргө толду. Сахна көшөгөсү ачылып, Жизель балети коюлду. Окуу жайдан быйыл 24 балет артисти чыгууда. Алардын баары учурда иштеп жатат. Жарымынан көбү балет театрында болсо, калганы Улуттук филармониянын алдындагы Акмарал мамлекеттик бий ансамблинде элдик бийлерди билешет. Алардын бири Мадина Мамешева. Нас 23 студента, которые дошли до конца, закончили 3-й курс. Окуу жайды чыдагандар эле бүтүрөт. Мен 1-класстан баштап 12 жыл билим алдым. Өзүм элдик бийлерге жакын болгондуктан Акмарал бийчилер тобун тандадым. Студент кезимден бери иштеп келем. Бий менин жашоом. Отчеттуу концертте дүйнө элдеринин бийлери коюлуп, классикалык программалардан номерлер аткарылды. Где наши студенты, учащиеся покажут и концертную программу. Концертная программа очень большая. Окутуучуларыбыз кесипкөй, ар бир бүтүрүүчүгө өзгөчө көңүл бөлүп, баарын үйрөттү. Көрүүчүлөргө да жагат деп ойлойм. Концерт берердин алдында бүтүрүүчүлөр дипломдук ишин жактап, сахнадагы ар бир кыймылына баа берилген. Атайын комиссия иштеди. Бишкек хореографиялык окуу жайы 43 жыл мурда төптөлгөн, 8 жыл билим берилет. Ал жалпыга билим берүү, атайын жана музыкалык деген 3 циклден турат. Окуу жайга мектептин 4-классын бүтүргөндөр кабыл алынып, аяктаганда балет артисти деген адистик берилет. Рахат Жаныбекова, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.